Пандемияда Кыргыз элине мамлекетибизге ополтоодой жардам көрсөтүп, өз өмүрүн тобокелге салып кызмат кылган калкыбыздын кыз сайкалдарына Бишкек шаардык кеңеши ардак грамоталарды ыйгарды. Сыйлыкты шаардык кеңештин депутаты Бактыбек Абдиев тапшырды. Бул сыйлыктын ээлери кыйын кырдаалда күнү-түнү тынымсыз карапайым элге кызмат көрсөткөн коомдук бирикмелер жана жарандык активисттер. Алардын катарында карантин башталгандан бери 5 миллион сомдон ашык азык-түлүк жардамын көрсөткөн жана 40 кычкылтек концентратын алып берген Аярзат коомдук бирикмеси бар. Бирикменин төрайымы Чынара Мамажакыпова кайрымдуулукка сарпталган каражатты элден эмес, өз чөнтөгүнөн жумшаган. Ошол сыйлыктардын катарына мына Аярзат коомдук бирикмесин да киргизип, ушинтип жакшы сыйлап көңүл буруп койгонуна дагы биз ушунчалык кубанып жатабыз. Бул деген бизди дагы алга, дагы ушундай жакшы иштерди көбүрөөк кылгыла деген бир түрткү болот деп ойлойт элем да. Эл өкүлү Бактыбек Абдиев кыргыздын кыз сайкалдарынын кыйын кырдаалдагы эмгегин, көрсөткөн баатырдыгын өз сөзүндө баса белгиледи. Миллион сомдук каражаттарын салып элге жардам кылып, ушу биздин ушундай мамлекет кыйналып турган кезде, мен ойлойм, ушу биздин айымдар чоң иш кылып, ушул шаардын тургундарына өзгөчө белгилеп кетсе, көп көмөк көргөзүп, ушундай чоң жардам берди деп. Жеңилин жерден орун колдон алган кыргыздын кыздары да шаардык кеңешке жана кала бийлигине аларга көңүл буруп, сыйлык тапшырган үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Кичине болсо да көңүлүн көтөрүп коеюн деп, мындан ары дагы чоң стимул жасап атасыңар. Кыргыздар менен деген кыздардын баары ошо колунан келген жардамды өзүбүздүн кыргыздын эли үчүн аяган жокпуз. Ушундай жардамдарын аябаган ушундай биздин айымдарыбыз, бул кыргыздын эң мыкты айымдары деп мен даңазалап кетет элем. Адам эмгеги менен даңктуу деп калк арасында бекеринен айтылбасы керек. Андыктан эли жерине жардамын тийгизип, колдоо көрсөтүп жаткан уул кыздарыбызга таазим этебиз.